адыгине уруусуна караштуу болгон бир канча кичи уруулардан сырткары дагы көптөгөн башка кыргыз уруу, түштүк жалпы кыргыз урууларын бириктирип Ажби анын башына келген экен да. Бухарадан бери жаткан кыргыз уруулары бар, аларды ушул бириктирип өзүнүн бирдиктүү күчтүү бир бийлик курам деп аракеттенген экен. Ооба, Бухарадан бери деп айтылат. Бул негизи мурда эле Кытай булактарында бар эле. Анан Манжурча булактарда булар дагы деталдуу кездешип атат да. Ал эле эмес, ошол Ферганадагы Анжияндын 4 беги бар деп айтылат. Ошол 4 беги дагы Ажбидин башкаруусунун астында болгон деп айтылат. Бул деген ошо 1759-60 жылдары биринчи жолу Цин бийлиги менен кыргыздардын же Кокондун жана байланышы түзүлүп жаткан учурдагы маалыматтарда ошол мезгилде айтылат, Анжиянда өтө көптөгөн кыргыздар жашаган экен. Ошондуктан Анжиян бектерине кыргыздардын таасири аябай чоң болгондуктан алар ушул Кокондун ал кезде Ирдана беги болгон, ошо Ирдана бегине каршы согуштук ушундай саясий кырдаалдарда дагы ушул Ажбидин тарабында болуп, Анжиянын бектери аларга каршы турушкан учурлар болгон экен да. Ошол мезгилде эле ошол кыргыз мамлекеттүүлүгүн түзүү иш аракеттерин жасаган экен Ажби. Ошол түштүк кыргыз урууларын гана бириктирбестен, ошол анжияндык бектерди өз тарабына ыктап, андан сырткары ошол түштүк кыргыздардан сырткары түндүк кыргыз урууларына дагы элчилерди жиберип атайын алар менен бирге чогулалы бир бийлик, бирдиктүү бийлик түзүп, ошол сырткы душмандарга каршы күрөшөлү деп ушундай аракеттерди жасаган экен.